Аянда алам жаңылыктары студияда кызматта мен Жанара Атабекова. Ассаламу алейкум. АКШнын мамлекеттик катчысы ислам мамлекети тобун тукум курутуучулук үчүн күнөөлөдү. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри ислам мамлекети экстремисттик тобун аймакта жашаган езид, христиан жана шииттерге карата тукум курутуу боюнча айыптоду. Анын айтымында ислам мамлекети тобун тукум курутуу саясатын анын идеологиясынан, аракеттери жана көз карашынан билсе болот. Бул тууралуу Керри мамлекеттик департаментте өткөн атайын брифингде маалымдады. Мамлекеттик катчы ислам мамлекети адамзатка каршы этникалык тазалоо жана кээ бир учурларда суннит, күрд жана башкаларга жасалган кылмыштар үчүн жоопкерчиликтүү деп эсептейт. Керри белгилегендей, Сирияда уланып жаткан жаңжалга жана ислам мамлекети басып алган маанилүү облустарга жетүүгө жол жоктугуна карабастан геноцид бул уюмга мүнөздүү деген жыйынтыкка келсе болот. Сириянын батышындагы федерацияны Вашингтон тааныбайт. Сириянын аймагындагы өзүн-өзү башкарган райондорду АКШ тааныгысы келбейт. Бул туурасында мамлекеттик департамент билдирди. Күн мурун Сириянын түндүгүндөгү чөлкөмдөрдү көзөмөлгө алган күрд партиялары федеративдик түзүм уюштурганын жарыялаган. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Джон Кирби АКШ Сириянын биримдигин жана бөлүнбөстүгүн кубаттай тургандыгын баса белгиледи. Вашингтон өзүн-өзү башкарган жарым автономдуу аймактарды жактабайт. Сириялык күрдтөрдүн декларациясы Сирия өкмөтү жана батыш державаларынын колдоосуна улуттук оппозиция коалициясы тарабынан четке кагылды. Күрд партияларынын аракетин Түркиядагы маңызсыз деп тапты. Бириккен Улуттар уюмунун демилгеси менен өткөрүлгөн Женева сүйлөшүүлөрүнө күрдтөрдүн саясий топтору катыштырылган эмес. Бул сүйлөшүү Сирия кризисин саясий жол менен чечүүгө жана 5 жылдык согушту аягына чыгарууга жардам бериши керек. Сирияда 5 орусиялык аскер каза тапты. Президент Путин Сирияда каза болгон 27 жаштагы аскер Федор Журавлевду эскерди. 4 айдан бери анын өлүмү жашырылып келген. Кремлде президент Сириядагы операцияларга катышкандарга жана каза болгон аскерлердин жубайларына сыйлыктарды тапшырды. Журавлев Сирияда набыт кеткен 5-чи аскер болду. Орусия бийликтери буга чейин атайын кызмат Сирияда тапшырмаларды аткарып келгендигин мойнуна алчу эмес. Алардын айтымында Орусия аба соккуларын уруп, сириялык аскерлерди окутуп, Орусиялык аскер базаларын кайтарып жана авиацияны жоготкон учурда аскер учкучтарын издөө жана куткарууга гана жардам беришет. Буга чейин Орусиялык массалык маалымат каражаттары Сирияда мерт кеткен 4 аскер тууралуу жазып чыгышкан. Орусиянын Сириядагы аскер кампаниясы 2015-жылдын 30-сентябрында башталып, 15-мартка чейин уланган. Жакында эле Путин Сириядан негизги аскер бөлүктөрүн чыгарууга буйрук берген, бирок так саны азыркыга чейин айтыла элек. Порошенко Савченко үчүн киргизилүүчү санкциялык тизмени Евро биримдикке жөнөттү. Украина президенти Петр Порошенко Савченконун тизмеси аталышындагы санкциялык документти европалык лидерлерге берди. Бул туурасында ал Европалык кеңештин төрагасы Дональд Туск жана Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер менен биргеликте өткөргөн маалымат жыйынында билдирди. Мен Евро биримдиктин лидерлерине Европа парламенти менен чогуу иштелип чыккан Савченконун тизмесин бердим. Бул документ каралат деген үмүттөмүн. Менимче бул ачык тизме жана ошондой эле Савченконун иши менен эле чектелип калбайт. Бул Орусияда кармалган ар бир украин жараны үчүн киргизилген тизме болуп калат. Мен Олег Сенцов, Александр Кальченко, Геннадий Афанасьев жана башкалар жөнүндө айтып жатам, деди Украинанын президенти. Евро кеңештин төрагасы Дональд Туск Надежда Савченко Сенцов баштаган камактагы башка украин жарандарын бошотууга чакырды. Порошенко мындан тышкары Европага визасыз кирүүнү максат кылган Киевдин көптөн бери тилегин орундатууга жетишти. Иран менен Тажикстандын мамилеси жанданды. Иран жана Тажикстан ортосундагы коргоо жана коопсуздук боюнча келишим күчүнө кирди. Документке президент Хасан Рухани 17-мартта кол койду. Коргонуу жана коопсуздук боюнча келишимдин долбоорун даярдоо өткөн жылдын декабрында Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын төрагасы Мухиддин Кабирдин Тегеран эл аралык конференцияга чакырган маалга туш келген. Буга байланыштуу Тажик тышкы иштер министрлиги Иранга нота жолдогон. Ирандын жообу ачыкталган эмес. Тажикстан тышкы иштер министрлиги дагы нотанын мазмуну боюнча кеп козгогон жок. Бирок эки өлкөнүн элчиликтеринин
Расмий сайттарында дипломатиялык жаңжал чечилгени жана ошондой эле Иран Тажикстан менен мамилесин бузгусу келбей тургандыгы жазылган. Казакстан бачабаздарды химиялык жол менен бычат. Казакстан парламенти балдар укугун коргоо боюнча мыйзамдарга өзгөртүү киргизди. Документтин биринде жашы жете эле көспүрүмдөргө сексуалдык зордук зомбулук көрсөткөн кишилерди химиялык кастрация жолу аркылуу жазалоо каралган. Бачабаздык үчүн айыпталгандарды бычууну башкы прокуратура өткөн жылдын октябрында сунуштаган. Мыйзам долбоору Казакстан президентинин кол коюусуна жөнөтүлдү. Сенаттын депутаты Бырганым Айтимованын пикиринде химиялык кастрация сексуалдык зордук зомбулукка тыюу сала турган бир жолку инъекция. Адам өмүр бою жараксыз болуп калбайт. Бычуу болсо бир гана соттун чечиминен кийин жүргүзүлөт. Өзбекстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен бактылуу өлкө. Дүйнөлүк бактылуулук индекси жарыяланды. Эң жогорку позицияны Скандинав өлкөлөрү багындырды. КМШдагы эң бактылуу өлкө болсо 49-орунда турат. Жер жүзүндөгү жашоочулардын маанайын аныктаган Бириккен Улуттар уюмунун баяндамасы жарык көрдү. Изилдөөчүлөр бир нече темалар аркылуу 157 өлкөдөгү бактылуулук индексин аныкташкан. Ага ылайык элдин кирешеси, бейпилдик көрсөткүчтөрү, жашоо узактыгы, чечим кабыл алуу эркиндиги, социалдык коргоо абалы жана бийлик менен бизнеске коррупциянын жоктугуна ишенүү даражасы боюнча сурамжылоо жүргүзүлгөн. Натыйжада алдыңкы орунда Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Финляндия, Канада, Голландия, Жаңы Зеландия, Австралия жана Швеция кирген. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен өткөн жылдагыдай эле Өзбекстан алдыга чыгып 49-орунду камсыз кылды. Казакстан 54, Кыргызстан болсо бул эсепте 85-орунду ээлеген. Украина эң бактысыз деп табылып 123-орунду ээледи. Улуттар уюму 20-мартта бакыт жер күнү деп жарыялаган. Баяндама мына ошол күндү утурлай 4 жылдан бери жасалып келет. Азербайжан журналист Хадижа Исмаиловага мунапыз берилген жок. Азер президенти Ильхам Алиев 17-мартта бир катар соттолгон адамдарга мунапыз берүү тууралуу буйрукка кол койду. Анын негизинде онго чукул укук коргоочу жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө мунапыз берилмей болду. Бирок активисттер Абдул Абилов менен Илкин Рустамадзе, Илгар Мамадов жана ошондой эле белгилүү журналист Хадижа Исмаилова бул тизмеге илинбеди. Жогорку бийлик чөйрөсүндөгү коррупцияны иликтеп жазып келген Азаттыктын азери кызматынын журналисти Хадижа Исмаилова адамдарды каралаган, салык төлөгөн эмес, мыйзамсыз ишкердик кылган, мүлктү менчиктеп алган, укугун бейчеки пайдаланган деген айыптын негизинде быйыл сентябрда 7,5 жылга эркинен ажыратылган. Укук коргоо уюмдарынын аны бошотуу талабынан майнап чыкпай келген. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Исмаилованын абийир туткуну деп тааныган. Депутаттарды мушташтырган уят тасма. Грузияда саясатчылардын интимдик жашоосу интернетке тарап, акыркы жумада катуу ызы чуу жаратты. Мунун айынан парламентте оппозиция менен бийликтин депутаттары мушташты. Чуулгандуу видео боюнча саясатчылар бири-бирин атургай, кээ бирлери Орусияны дагы айыпташууда. 11-мартта грузиялык оппозициячыга окшогон киши катышкан интимдик мүнөздөгү видео, андан аз өтпөй башкаруучу партиядагы саясатчы делген ушундай эле видео чыккан. Бул грузин коомчулугун катуу дүрбөлөңгө түшүрүп, чатак боюнча президент Георгий Маргвелашвили үн катты. Бийлик аңдыгандарды кармоо боюнча бардык аракеттерди көрүп жатканын, жеке адамдык интимдик турмуш уят эмес экендигин айтты. Бул видеолорго карата эле автордун бир нече грузин саясатчыларынын жана журналисттерин коркуткан билдирүү калтырышы ызы чууга алдырууга дагы бир себеп болду. Аны 31-мартка чейин кызматын таштап, өлкөдөн чыгып кетпесе, алардын дагы видеолору жарыкка чыгат деп айтылган. Ардактуу телегөрүүчүлөр, сиздер дүйнө жүзүнөн алынган кабарлар менен аалам жаңылыктарында тааныш боло алдыңыздар. Кызматта мен Жанара Атабекова болдум. Алдыда сиздерди аба ырайы күтөт. Ассаламу алейкум.